Урат, демек түрмөдө отурат. Бирок адамга болгон зомбулук уруп сабоо гана эмес. Зомбулук бул адамды кыйнаган, коркуу жараткан, кемсинткен, жанын эркиндигин чектеген ар кандай аракет. Ал жашыруун, акырындык менен жасалышы мүмкүн жана майда нерселерден башталышы мүмкүн. Физикалык зомбулуктан тышкары үй бүлөлүк зомбулуктун дагы 4 түрү бар. Психологиялык зомбулук бул адамдын сезимдерине жана психикасына коркутуу, кемсинтүү, мазактоо, манипуляциялоо, сындоо аркылуу таасир этүү. Сен мындай кимге керегиң бар? Мен жок жашай албайсың. Сен баарың ашыкча жүксүң. Сен менсиз үйдөн да чыга албайсың. Экономикалык зомбулук бул адамдын акчасын жана башка ресурстарын көзөмөлдөө. Сага пенсияңдын эмне кереги бар? Бер мага. Сен үйдө отурасыңбы? Ашыкча акчаңды эмне кыласың? Куугунтоо же сталкинг бул адам каалабаган асылуу. Ал көзөмөлдөө, адамдын артынан аңдуу, тынымсыз чалуулар, керексиз белектер, коркутуулар же басым аркылуу жасалышы мүмкүн. Эмне жооп бербей жатасың? Онлайн экениңди көрүп турам. Ал телефонду. Мен сенин каякта жашаганыңды билем. Сен менден жашына албайсың. Азыр ким мененсиң? Кайдыгер мамиле бул адамдын муктаждыктарына, өтүнүчтөрүнө же өзүгө көңүл бурбоо. Мисалы, жардам берүүдөн баш тартуу, көңүл кош мамиле кылуу, кемсинтүү. Барчы, менде убакыт жок. Сен чоңойдуң, өзүң баарын чечип ал. Өтүнүчтөрүң менен тажаттың. Канча түшүндүрүш керек эмне сага? Билгениңди кыл. Бир да адам зомбулукка татыктуу эмес. Коркпогула, жардамга кайрылыңыздар. 102-ге чалып, зомбулук жөнүндө билдириңиз.